Жошев. Акыл эси ордундагы адам ал көрсөтмөлөрдү окуса түшүнөт. Ал жерде Атамбаевка каршы эч бир көрсөтмө жок. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жактоочуларынын бири Замир Жошевдин габаритовга билдиргенине ылайык, азыркы учурда тергөө иштери алардын катышуусуз өтүп жатат. Себеби буга чейин Атамбаев тергөө менен кызматташпоосу жана алардын суроолоруна жооп бербей турганы жөнүндө чечим кабыл алган эле. Тергөө жүрүп жатат, бирок биз активдүү катышпай элебиз. Себеби Алмазбек Шаршеновичтин тергөө менен кызматташпоо чечимине ылайык тергөө иштери бизсиз өтүүдө. Ал эми Атамбаевдин катышуусунда бир-эки эле жолу экспертизалык кезигүүлөр болгон. Андан тышкары эч кандай деле ал кишинин катышуусунда нерсе болбой эле, деди жактоочу. Жошев кошумчалагандай, мурдагы президенттин ден соолугу жакшы, бир гана терс жагдай катары анын кан басымы дайым төмөн болуп жатат. Айыптоо тарап айтып жаткан Атамбаевка каршы көрсөтмө берет деген күбөлөр мурдагы президентти айыптаган көрсөтмө беришпейт. Ар бир акыл эси ордундагы адам ал көрсөтмөлөрдү окуса түшүнөт. Ал жерде эч кандай кылмыш жөнүндө айтышкан жок, деди жактоочу. Эске салсак, Алмазбек Атамбаев УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Учурда ал бир нече оор кылмышка байланыштуу шек саналууда. Алардын ичинен Крим төбөлү Азиз Батукаевди качыруу боюнча сот жараяны башталды. Бирок Атамбаев сотко катышуудан баш тартууда. Кыргызстандык калькулятор бала Россиядагы шоуда элдин оозун ачырды. Математиканы семичкедей чаккан Арсен Рахымбеков 12 жашта. Ал өзгөчө таланты менен Укмуш адамдар шоусуна катышып, жекшембиде кечинде Россия 1 телеканалынан көрсөтүлдү. Кыргызстандык тестиер 4-5 орунду сандарды көбөйтүп жана башка татаал эсептерди заматта чыгарып коюп жатты. Аны менен жарышуу үчүн Россиянын жогорку окуу жайларынын биринде физика, математика жаатында билим алып жаткан 3-курстун студенттери чакырылган. Бирок Арсен эсепти чоңдордон биринчи чыгарып, жада калса студенттер тапшырманы көчүрүп жаза электе жыйынтыгын айта салып жатты. Калыстар баш болуп отурган залдагы көрүүчүлөр таң калганын жашырган жок. Рахымбеков Бишкекте чоңойгон, анын ылакап аты калькулятор бала экенин айтышты. Эниси менен 2 жыл мурда менталдык арифметикага барып окуганын айтты. Буга чейин дүйнөлүк олимпиадага катышканын, ал эми жакында эле Ысык көлдө өткөн сынакта 1-орунду ээлегенин билдирди. Мадина кафесинин ээсин өлтүргөндөрдүн арасында мурунку милиционерлер да бар. Дээрлик 15 күндөн бери дайынсыз болуп, туугандары жана милиция тарабынан изделип жаткан Бишкектеги Мадина кафесинин ээси 38 жаштагы ишкер Гуфур Абдурахмандын сөөгү Нарын областынын Кочкор районунан табылган. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн берген маалыматына ылайык, Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери спецназ менен биргеликте кылмышка шектүүлөрдүн изине түшкөн. Бул кармалгандардын экөөсү мурунку милиционерлер. Тактап айтканда 55 жаштагы кылмыштын уюштуруучусу Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүндө иштеп жүрүп, 2016-жылы акча талап кылуу боюнча жоопко тартылган. Дагы бир кылмышка шектүү 2010-жылдан 2014-жылга чейин Майиде иштеген. Ошондой эле Сосновка көзөмөл пунктунан маркумга тиешелүү БМВ-КС 5 токтотулуп кармалган. Кылмышка шектүүлөр аны кара түскө боеп, сатууга аракет кылышкан. Маркумга тиешелүү унааны сатууга жана сатып алууга шектелип, дагы 4 киши кармалган. Алардын бирөөсү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ички иштер бөлүмүнүн каттоосунда турат. Машиналарды каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү жол жобосу жеңилдетилди. Автотранспорт каражаттарын каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү жол жобосун жеңилдетүү боюнча чечимге премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев кол койду. Ага ылайык юридикалык жактар үчүн машинелерге техникалык талоон берүү жоюлду. Транспорт каражатын каттоо тууралуу күбөлүктүн өзгөчө белгилерине биргелешкен ээси жазылып, ал транспорт каражатынын ээсинин каалоосу менен электрондук маалымат базасына катталат. Чет элдик жарандар үчүн автоунааны каттоо процедурасы жеңилдетилет. Ар бир транспорт каражатына, түзүмгө жана жабдууларга уникалдуу жеке номер берилет. Андагы бардык тийиштүү маалыматтар электрондук базага киргизилет.
бардык каттоо иш-аракеттери жеке жактар үчүн идентификациялык жеке номер, ал эми юридикалык жактар үчүн идентификациялык салык номери аркылуу жүргүзүлөт. Андан тышкары квалификациялык сынактарды кабыл алуу, айдоочулук жана тракторист машинист күбөлүктөрүнүн берүүнүн эрежелери жөнүндө токтомго өзгөртүүлөр киргизилди. Айдоочулук күбөлүк жоголгон учурда транспорт каражатын башкарууга убактылуу талон берүү тажрыйбасы жоюлду. Медициналык маалымдаманын мөөнөтү 1 жылга чейин узартылды. Чет элдик жарандар башка мамлекеттин айдоочулук күбөлүгүн алмаштыргысы келсе, сынакты транспорт каражаттарын башкаруунун эрежелери боюнча тажрыйба жүзүндө тапшырат. Ливанда өкмөткө каршы нааразычылык күчөдү. Жекшембиде Ливанда түмөндөгөн адамдар коррупцияга жана салыктардын жогорулашына каршы акцияга чыгып, өкмөттүн кетишин талап кылышты. Толкунду 16 октябрда бийликтин WhatsApp жана башка социалдык тиркемелер аркылуу телефон чалууга, салык киргизүү боюнча чечимине каршы башталган. Тиркемелерден чалууга айына $6 өлчөмүндөгү салык киргизүүнү көздөгөн бийлик аны жокко чыгарганы менен демонстрациялар уланууда. Демонстранттар эми өлкөдө күч алган коррупцияга да каршылыгын билдиришип, саясий системанын толук жаңыланышын жана инфратүзүмдүн жакшырышын талап кылып жатышат. Өлкөнүн премьер-министри Саад Харири бийликтеги коалицияга 72 саат берип, дүйшөмбү күнгө чейин кризистен чыгуу жөнүндө сунуш киргизүүнү тапшырган. Сирияда согушкерлер камалган 12 түрмөнүн кароосуз калгандыгы айтылды. Туркиянын операциясынан айынан Сирияда чет элдик согушкерлер камалган 12 түрмөнүн кайтаруусуз калганы алардын мекенинде террорчулардын миграциялык толкунун жаратышы мүмкүн. Бул туурасында Россия Федерациянын коргоо министри Сергей Шойгу айтканын РИА Новости жазды. 9 октябрда Эрдоган Сириянын түндүгүндө Күрдистан жумушчу партиясына жана Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы операция башталганын жар салган. 17 октябрда АКШнын вице-президенти Майк Пенс Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Сириядагы согушту токтотуу боюнча макулдашуу болгонун айткан. Туркия Жогорку Күрд кеңешинин куралдуу түзүмү күчтөрүнө 120 сааттын ичинде коопсуз жайга чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берип, чабуулду токтотору кабарланган. Операциянын кесепетинен Сирияда качкындар лагери менен чет элдик согушкерлер кармалып турган 12 түрмө кароосуз калган. Бул факты алардын тарыхый мекенине кайтуусунда террорчулардын миграция толкунун жаратышы ыктымал деп айткан Шойгу. Пекинде өтүп жаткан Сяншан форумунун отурумунда министр террорчулардын идеологиясын жайылтууга дүйнө коомчулугу болгон бүткөн күчүн бириктирип каршы туруу зарылдыгы айдан ачык көрүнүп тургандыгын айтты. Россиянын коргоо министрлиги бул жаатта топтогон арбын тажрыйбасын Азия Тынч океан аймагындагы биздин өнөктөштөр менен бөлүшүүгө даяр деп айткан Шойгу. Кезектеги саясий той Бекназаровдун жакшылыгына кайсы лөктөр келбей койду. Кече 20 октябрда саясий элитаны чогулткан кезектеги той болду. Саясатчы, коомдук ишмер Азимбек Бекназаров Бишкектеги Ала Тоо ресторанында кичүү уулу Максаттын үйлөнүү тоюн өткөрдү. Азимбек Бекназаровдун уулунун тоюна экс-президент Роза Отунбаева баш болгон белгилүүлөрдөн тартып, саясатчы Өмүрбек Текебаев, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жана башкалар келгенин Туз Кейже күбөлөрү билдирди. Кызыгы чакырылган коноктордун тизмесиндеги Асылбек Жыйынбеков, Искендер Матраимов, Руслан Казакбаев, Өмүрбек Бабанов, Равшан Жыйынбеков, Эликис Кулов, Эмилбек Каттагаев, Тимир Сариев, Эса Өмүркулов, Ахматбек Келдибеков, Алтынбек Сулаймановтар келишкен жок. Буга чейин мурдагы тышкы иштер министри депутат Руслан Казакбаевдин уулунун үйлөнүү тоюна ар түрдүү көз караштагы келишкис саясатчылар чакырылып, бир үстөлдө чогуу болуп бирге сүрөткө түшкөн учурлары коомчулукта катуу талкууга алынган. Көрдүн алдын ала орун даярдаган Рамзан Кадыров. Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров Сириядагы ислам мамлекетинин согушкерлери Түндүк Кавказга келе турган болсо, анда аларга көр белек кыла тургандыгын Биринчи каналдын эфиринде билдирди. Анын айтымында, учурда террордук топтор менен күрөшүү үчүн аймакта атайын жоокерлердин бөлүгү түзүлгөн. Эгерде ислам мамлекетинин мүчөлөрү Кавказга келебиз деген ниети болсо, Кудай жалгасын. Аларды тосуп алабыз, алар үчүн мүрзөдө орундар дагы даяр деген чечен лидери.
Абылгазиев өрдө кети менен өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басарын иштен алды. Премьер-министри Мухамбеткалый Абылгазиев өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Бакыт Калмуратовду кызматтан четтетти. Бул тууралуу бүгүн 21 октябрда өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө айтылат. Андагы маалыматта Мухамбеткалый Абылгазиев териштирүү учурунда Бакыт Калмуратовдун дарегине айтылган айыптоолорго байланыштуу укук коргоо органдары адилет жана калыс тергөө жүргүзүшү керек деп эсептейт деп айтылат. Эске сала кетсек, андагы маалыматта Мухамбеткалый Абылгазиев териштирүү учурунда Бакыт Калмуратовдун дарегине айтылган айыптоолорго байланыштуу укук коргоо органдары адилет жана калыс тергөө жүргүзүшү керек деп эсептейт деп айтылат. Эске сала кетсек, буга чейин айрым маалымат каражаттары аткезчилик жол менен алынып келген өрдө кетине байланыштуу чырда Бакыт Калмуратов менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары Эмил Жамгырчиевдин ысымдары аталып келген. Кыргыз футболчуларынан ири эсепте утулгандан кийин Мьянманын башкы машыктыруучусу кызматынан алынды. Мьянманын башкы машыктыруучусу Миодраг Радулович кыргыз футболчуларынан ири эсепте утулгандан кийин кызматынан алынды. Оюн 10 октябрда Бишкекте өткөн. Анда Кыргыз өлкөсү 7-0 эсебинде жеңип алган. Мьянма тайпада бир дагы упай ала элек, ошондой эле команда 3 оюнда бир дагы гол киргизе элек. Радуловичтин ордуна немис машыктыруучусу Антуан Хей дайындалды. Реал Галатсарайдан утулса, Зидан кызматтан кетет. Падышалык клуб Чемпиондор лигасынын 3-топтук турунда Галатсарайдан утулса, башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан кызматтан кетет. Эль Манго басылмасы Реал командасына да жыйынтыктар эмес, оюнчулардын кандай ойногону кызыктырып турарын жазды. 22 октябрда Тюрк Телеком Али Самиен стадионунда атактуу машыктыруучуга акыркы чекит коюлганы турат. Алган эмес, падышалык клуб башкы машыктыруучунун ордуна Жозе Мауриньо жана Массимилиано Аллегритти даярдап койгону айтылууда. Реал Чемпиондор лигасынын А тобунда турнирлик жадыбалында аксап турат. Эки беттешүүдө Зидандын командасы бир гана упай топтой алды. Ал эми Испания чемпионатында Реал 2-орунда келатат. Бир упай менен Барселонадан артта калууда. Уул керек 21 жолу төрөгөн аял кайрадан боюна бүтүп калгандыгын сүйүнчүлөдү. Улуу Британиядагы эң чоң үй-бүлөнүн ээси Сио Редфорда 22 чүрпөсүн күтүп жатат. Бул тууралуу көп балалуу аял өзүнүн YouTube каналынан кабарлады. Кош бойлуу аял интернет колдонуучуларга УЗИ кагазын көрсөттү. Өзүнүн айтымында боюна бүткөнүнө 4 айга чукулдады. 44 жаштагы эне бул сапар уул төрөгүсү келип жатыптыр. Эгер анын каалоосу ишке ашса, 22 бир туугандын 11 уул, 11 кыз болот. Эң кызыгы, көп балалуу эне былтыр эле мындан ары төрөбөйм деп убада бериптир.